Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга ылайык дайындалган пенсияларды индексациялоо жана республикалык бюджеттин каражаттарын натыйжалуу пайдалануу боюнча чаралар жөнүндө маселе. Пенсия курагына келип, ардактуу эс алууга чыккан жарандарыбыздын жашоо деңгээлин жакшыртууну камсыз кылуу мамлекеттин маанилүү багыттарынын бири. Ушундан улам бул багытта социалдык фонддун жасап жаткан иш аракеттери туурасында маалыматтарды уксак, анда Бактияр Жеңишбекович сөз сизде. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Акылбек Үсөмекович, урматтуу бүгүнкү кеңеш менен катышуучулары. 2021 жылга чейин пенсиянын орточо өсүшү минималдуу деңгээлде жүргүзүлүп келген. 2021 жылдан тартып өлкө жетекчилигинин тапшырмасы менен пенсия олуттуу деңгээлде жогорулап баштады. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 44 беренесин ишке ашыруу максатында социалдык фонд келечек булагы туруктуу пенсиялык системасынын стратегиясын иштеп чыгып, мунун алкагында бир катар мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Ушул негиздер өлкөдөгү пенсия саясатын реформалоонун эң негизги өзөгүн түздү жана бул иштин жыйынтыгы өзүнүн жемишин берүүдө. 2021 жылдан тартып камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Бул мезгилден тарта мугалимдердин, дарыгерлердин, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акыларынын жогорулашынан улам камсыздандыруу төгүмдөрү көп чогулуп, бул пенсиянын көбөйүшүнүн негизги фактору болду. Мисал катары 4 жылдык көрсөткүчтү ала турган болсок, 2017 жылдан 2020 жылдар аралыгында камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноонун көрсөткүчү болгону 115% түссө, 2021 жылдан 24 жылга чейин 4 жылда бул көрсөткүч 210%га чейин жетти. Белгилей кетчү жагдай үстүбүздөгү жылы ишкерлерди колдоо, көмүскөдөгү камсыздандыруу төгүмдөрүн ачыктоо максатында камсыздандыруу төгүмдөрү 27%дан 12%га чейин төмөндөтүлдү. Бул көрсөткүч эл аралык практикада уникалдуу кадам болуп эсептелет. Октябрь айынан тарта пенсиянын минималдык өлчөмү 6900 сомду түзүп, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 44 беренеси ишке кирет. Бул кабар пенсионерлер үчүн абдан жакшы жаңылык болду. Биздин бул жемиштүү аракетибиз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун саясаты менен ишке ашты. Бул жетишкендик бизге оңой келген жок. 2021 жылдан тарта ушул күнгө чейин пенсияны бир нече этап менен жогорулатуу аракетин көрдүк. Мисалы 2022 жылы пенсия 33%га көтөрүлгөн. Бул үчүн жалпы 20 миллиард сом кошумча керектелген. 2023 жылы социалдык фонд пенсиялык фонддун каражатынын эсебинен 30 000 сомго чейинки пенсиялардын камсыздандыруу бөлүгүн 38%га жогорулатууга жетишти. Бул көтөрүү үчүн дагы пенсиялык фонддон кошумча 20 миллиард сом бөлүнгөн. 2024 жылы пенсионерлердин жашоо минимумунан кем кылбоо үчүн 2 этап менен жогорулатуу чечими кабыл алынып, буга кошумча 20 миллиард сом каражат бөлүнөт. Пенсияны жогорулатуунун биринчи этабы 2024 жылдын 1-июнунда ишке кирип, анда эң минималдуу пенсия 3500 сом болот. Ал эми экинчи этап октябрь айынан ишке кирип, пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн 18%га, бирок 1000 сомдон кем эмес жогорулатылат. Бул 2024 жылдын 3 айы үчүн 3 миллиард 927 миллион сом кошумча каражат керектелет. Бул каражаттын 3 миллиард 140 миллион сому пенсиялык фонддон, 787 миллион сому республикалык бюджеттен каржыланат. Республикалык бюджеттен бөлүнө турган 787 миллион сом бюджеттен оптималдаштырылган каражаттын эсебинен төлөнөт. Жыйынтыгында 2024 жылдын октябрь айынан тарта өлкөдө эң минималдуу пенсия 6900 сомду түзүп, жалпысынан 3 жыл аралыгына пенсияны жогорулатууга кошумча 60 миллиард сом сарпталды. 2021 жылга чейин пенсионерлердин жашоо минимумунан төмөн пенсия алган пенсионерлердин саны 349 000 адамды же өлкөдөгү жалпы пенсионерлердин 49%-ын түссө, 2023 жылга карата бул көрсөткүч 306 000 адамга азайып 40%га чейин кыскарган. 2024 жылдын октябрь айынан тартып бул көрсөткүч жокко чыгарылат.
Учурда өлкө аймагында жалпысынан 787.500 адамга пенсия чектелип, бул үчүн 2024 жылга карата пенсия төлөө үчүн 88 миллиард 144 миллион сом акча каражаты каралган. Ал эми 25 жылга пенсия төлөө үчүн 104 миллиард акча каражаты каралды. Бул жерде Садыр Нарожевич кыскача маалымат айта кетсек, бул пенсионердин 3 жыл стажы бар пенсионердин мисалы 714 сом пенсия болгон 20 жылы. 20 жылы көбөйгөндөн кийин 1014 сом болгон пенсиясы, мына 23 жылга келип мына көбөйүп келет 2284 сом болгон пенсиясы. Мына 1-июлдан баштап пенсиясы 5074 сом болот. Ал эми 1-октябрдан пенсиясы 6900 сом болот. Кийинки слайдты көрсөтүп коесуздарбы? Мына бул жерде стажы толук, бирок камсыздандыруу төмөмдөрүн азыраак төлөп жүргөн кишинин пенсиясы 7080 сом болсо, 1 январь 20 жылга пенсиясы 3 жылдын ичинде көтөрүп атып пенсиясы мына 1 октябрга 15013 сом болот пенсиясы. 7000ден 15000 сомго чейин жетти, 2 эсе көтөрүлдү пенсиясы. Рахмат, Бактияр Жеңишбекович, кеңири маалымат берип презентация жасагандыгыңыз үчүн. Эми сиз жеткирген социалдык фонд өз убагында кайра эсептөөлөрдү жүргүзүү жана жаңы өлчөмдөрдө төлөөнү камсыз кылуу иш чарасын ыкчамдатып, так өз убагында аткарышыңыз зарыл. Аны менен бирге пенсиялык системаны реформалоого, пенсиянын майнаптуулугун жогорулатууга багытталган мыйзамдарга кол коюлду. Муну билесиз, эми бул реформага багытталган мыйзамдарды так аткарыңыз, өз убагында жүргүзүңүз. Анда эмесе пенсияларды индексациялоо боюнча жарлыкка кол коюуга өтөлү. Урматтуу мекендештер, учурда өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, мыйзам үстөмдүк өкүм сүргөн мезгилде жашап жатабыз. Биздин баш мыйзамыбызда пенсиянын мыйзам менен белгиленген өлчөмдөн төмөн болбогон каражат менен камсыз кылынаары жазылган. Бул баш мыйзамды эсиңиздерде болсо 2021 жылы кабыл алганбыз. Мындан улам пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн 18%га, бирок 1000 сомдон кем эмес индексациялоону, башкача айтканда пенсияларды жогорулатууну жана пенсионерлердин жашоо минимумунун өлчөмүнө чейин жеткирүүнү эске алуу менен пенсиянын базалык бөлүгү жогорулайт. Жөнөкөй тил менен айтканда, бүгүн колуна 1000 сом пенсия алып жаткан пенсионерлер 10 июлдан баштап 3500 сом ала алышат. Ал эми 10 октябрдан тарта пенсиянын минималдык өлчөмү 6900 сомдон кем болбойт. Бүгүнкү күнгө чейин 1000 сом алып жүргөн пенсионерлер 10 октябрдан баштап колуңарга 6900 сомдон кем эмес пенсия ала баштайсыздар. Бүгүнкү кол коюлуп жаткан жарлыктарда дагы мына дал ушул маселе камтылган. Жарлык кабыл алуу менен биз Конституциянын талаптарын толук аткарып атабыз десек туура болот. Бул ишибиз пенсиялык камсыздоо практикасында алгачкы жолу чоң жетишкендигибиз болуп отурат. Ошондуктан муну коомубуздагы маанилүү жаңылык катары кароого болот. Бизге мына бул Кыргызстандын бюджети үчүн, биздин мамлекет үчүн өтө оор маселе. Бирок ошого карабастан мына акыркы ушул 3 жылда мамлекеттик бюджетибизди 3 эсеге чейин көтөрүп, коррупцияны жоюп, бая мурда уурдалып аткан акчалардын бардыгы республикалык казынага келип түшүп аткандыгынын пайдасы мына ушул пенсияларды көтөрүп берип атабыз, мына эмгек акыларды көтөрүп берип атабыз, жана башка ушундай абдан чоң ири реформаларды жүргүзүп атабыз. With